Мына бул басмаканада күнүнө 5000ден 10.000ге чейин китептин түрү басылып чыгат. Иш башы китептин ички жана сырткы жасалголосун иштеп чыгуудан башталат. Китепти чыгарарда биринчи тексттерин алып келишет. Аны биз верстка кылабыз. Мисалы, бул китепти убактысы, верстканын убактысы бир жумага чейин барат. Китептин көлөмүнө жараша болот да. Эгер китептин беттери аз болсо, ал 1 күн, 2 күндө деле бүтүрсө болот. Заман талабына жараша китеп чыгаруучу жайда жаңы жана адамдын жумушун бир топ жеңилдетчү аппараттар менен камсыз болушкан экен. Биз бул жерден кагазды настройкалайбыз, чтоб фон жакшы чыгыш үчүн. Кресттерин да карайбыз, чтоб сүрөттөр жакшы ойнобой чыгыш үчүн. Бул оборудование Германиядан келген өзү. Roland 300 деген машина 4 краскалуу. Басылып чыккан соң бүктөлүү процессине келип жетет экен. Бул бүктөлүү процессинде негизинен ар бир форматына жараша, бетине жараша бүктөлүп, өзүнүн түзүлүшүнө жараша атайын беттери да коюлат экен. Бул аппарат Алмания өлкөсүнөн алынып келген. Китептин көлөмү аз болгондуктан мунун беттери да аз болот. Ошондуктан муну скобага тигебиз. Бири-бирине мына көрүп турганыңыздардай ичине салып чыгабыз. Бунда деген бул удалаштык кетиш үчүн эң башкы бетин эң аягына топтойбуз дагы. Улам эң жогорку бетинен баштап момундай кылып салып кийгизебиз. Кийгизип бүтүп, бул жакта обложкасы турат. Обложкасын ошол листтин бетине карата кийгизип коебуз. Басмакананын жетекчиси билдиргендей, азыркы тапта көбүн эсе жаш жазуучулардан буйрутма түшүп жатканы аны кубандырат. Мисалы, жакында эле мектеп окуучусу англис тилинде китеп жазып чыгарып жатканын белгиледи. Ошондой эле 11-класстын окуучусу быйыл кыргыз тилинде эмес, англис тилинде китеп чыгарып жаңы эле ачылышын кылып, азыркы кезде ошол мектеп райондор боюнча бардыгын мугалимдерге таратып бардыгын неме кылып атышат. Адам эскиден китеп издечү эле, азыр китеп адамды издеп калды дейт. Ошондуктан ар бир чыккан китепке сөзсүз түрдө жакшы мамиле карап, анын ичиндеги жеткиликтүү болгон бардык темаларына жакшы көңүл бөлүп окуса, азыркы жеткинчектерге дагы жакшы китептер чыгып атат. Акыркы этаптардын бири бул жерде атайын китептер тигилет экен. Андан соң бул жерде кыздар чогултуп, баягы атайын жайга барып тизип коюшат экен. Айзада Нуразилова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.